Кытайларга открытияга берилип атат. Разработкага ал элек. Разработкага алыптыр. Менде да. Мына моякта элдин баары элдин баары кандай талкаланган сиз көрүлөсүз урматтуу аким. Кандай талкаланган экен. Жайыты да өлдү. Бизди ичип аткан суулардан бери ууланып деле калды мынакей. Каскан. Жакын арада эле 15 ладнар акты. Бул барып биз ичип аткан сууга булакка кошулуп атат. Бар Кыргызстандын баары ууланып атат. Ушуну текшерген эч ким жок. Керек. Эгерде керекпи мамлекетке? Мамлекет ачат. Кошуна мамлекет Казакстандан бери зыяндуулугу бар. Суу менен барат. Ушул суу менен барат. Ушул суу барып кошулат. Могу суулардын баары агып келип, радиация, шлак-плактын баары агып кошулуп, биз ичип аткан сууга кошулуп атат. Анан кийинки балдардын жашоосу кандай болот мен билбейм ошону. Ошого жооп бергилечи айылып. Булардын баары ачык турат. Тегинде ачык булак. Шландын суусу мына казып немеде кылган эмеси мына түп-түз ушуга келет да. Сонун жайтты эмнеге булар талкалап атышат? Ким жокурат буга? Ондай мусорлар менен. Алтын чөйчөк чоң кемин өрөөнү деп аталган бул жер тегеретет тоголор менен курчалып, ушундай чөйчөктөй болгон жерде жайгашкан. Бул аймакта 8 айыл жана 10 миңден ашуун болжол менен жашоочулар турат. Учурда бул айыл аймактын тургундары Сокол медиа сайтына кайрылып, айыл аймагы туризм менен мал чарба менен алектенгенин айтып, ошол эле учурда Алтын Казабыз деген компания мындай кылып тоолорду казып кетип аткандарын айтышууда. Жергиликтүү тургундар бул көйгөй алардын тынч уйкусун бузуп жаткандыгын айтып, үстү-үстөгү жылдын 4-февралында чоң кемин айыл өкмөтүнүн өткөн жылдык отчету жана быйылкы жылга карата коюлган пландар боюнча жыйында күн тартибине кошумча маселелер катары Долпран кенине лицензия берилип кеткени тууралуу дагы сөз болоорун билгизишип, элдин кайрылуусун чагылдырып берүүнү өтүнүшкөн. Күн тартибине дагы бир эл тарабынан сунушка кирсеңиз болот. Күн тартибине башка немеге. Биздин Долпран тууралуу кыскача маалымат болуп, лицензия кандай берилген? Бул жерде ачуу иштерине лицензия берилип атат. 43-жылга чейин ачуу иштерине лицензия берилип атат. Ошол жагынан маалымат алсак. Ким берген жана айыл өкмөтү кандай көзөмөлдө карап атат? Ошол тууралуу маалымат алсак. Элдин ой пикирин угуп ошол тууралуу. Жыйындын алкагында чогулган тургундар лицензия элдин макулдугу жок берилип кеткенинен нааразы болушту. Айыл аймагында экологиялык көйгөй жаралса, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн кажети канча деген ойлорун айтышты. Лицензияны буга чейин Долпран тууралуу открытияга эмес, мындай разведкага деп берилип келген. Азыр мына 43-жылга чейин Кытайларга 23-жыл берилип атат. 43-жылга чейин открытияга берилип атат. Долпран. Ушуну туура түшүнүп алыңыздар. Бул элдин атынан деп алынып атат. Элдин макулдугу менен деп мына 15 комиссия болот экен, могу лицензия берген жердечи. 15 кишинин ичинен бир эле киши каршы бериптир, добуш. Калган 14 киши макул болуптур да. Ошол 14 киши элдин атынан деп айтып атат. 14 киши эми комиссияны мен биякта билбейм. Шаардан лицензия берген комиссияны. Ошону ким берген муну? Долпранда ким иштетип атат? Айыл өкмөт кандай маалымат алды? Жайыт комитети кандай маалымат алып атат? Мына ушу тууралуу маалыматтарды берсеңер. Мына могу 43-жылга чейин мына элдин атынан деп алып атат могу документтичи. Казуу ишине алып атат бул. Эртеңки күнү арпа тектердин үстүнө лаборатория салабыз деп атат. Бул жерде туризм анан неме деп атпайбы? Садик. Бул проблеманын баары эчтеке эмес, могуга салыштырмалуу. Атыңыз ким сиздин? Атыңызды айтсаңыз сиз. Жумушалык бериңиз. Мындай. Урматтуу жыйын катышуучулар, аксакалдар. Мына Долпран боюнча маселени мындай туура элге түшүндүрүп үйрөнөлү, урматтуулар. Бул разработкага ал элек. Бул жанагы немеге разработкага алыптыр. Менде да разработка. Бирок
бирөөлөрдү мисалы күнөөлөп мындай эме кылбайлык. Бул эми мамлекет тарабынан көз геология бере турган иш экен. Муну аким дагы бергебейт. Мамлекет тарабынан көз геологиядан берилген. Бүгүнкү күндө 394 гектар берилиптир. Кимин ресурс деген осо экен. Кытайлык компания. Элге да туура түшүнүшүш керек. Эгерде керекпи мамлекетке? Мамлекет ачат. Жок. Уксаңыздар эми. Эгерде жаман баягы зыяны тийбесе, ана зыян тийген болсо, анда ошол элдик угууларда айтасыздар. Аны бүгүн берип ичким, мисалы мен мында райондун жетекчи катары бир башталганын мындай эме кылган жокпуз. Мына айылдык кеңештин депутаттары ошол жерде маселени карайсыздар. Анан бу жерде кеңеште карагыла, анан кийин элден макулдашкыла өзүңөр. Ал эми 12 жыл айылдык кеңештерде депутат болгон жергиликтүү тургун чоолган элдин баары Долпуран алтын кенин казуу иштерине каршы болгондугунан бул жерге келишкендерин айтат. Бул жарандын айтымында эми кен казууга макулдук алуу үчүн айылдык кеңештин ар бир депутаттарына жекече сүйлөшүүлөрдүн үстүндө кол койдуруу иштери жүрөт. Урматтуу аким, бул эми биздин практикада болуп өткөн, мен 12 жылдан бери депутат болгом. Буренияга силердин уруксаты жок эле каза беребиз деген. Кийин разработкага келгенде элдин жыйынын негизинде беребиз деген. Ушу күнгө чейин мынакей айыл өкмөтүбүздүн отчетун угуп атабыз. Айыл өкмөтүбүз отчетун берди. Жакшы эми талай жаңы келиптир. Мурунку айыл өкмөт кылган отчетун берди. Өзү силер айткандай инвестиция тияк биякта тартпаптыр. Өзү мына жада калса бюджетинде акча жок экен, мынакей өзү айтып отурду, мынакей уктуңуздар, баарыңар уктуңар. Могу элдин баары чогулган көгөй биздики бүт эме болуп атат. Далпыраң маселеси болуп атат биздикичи. Могу талайдын отчетун укканы келген жок, биз далпыраңды чечип алалык. Ошол бизге кандай зыяны келет, зыяны тийеби, тийбейби деп келдик. Буга чейин биз дагы, мен депутат болгом, ар бир депутат менен индивидуально сүйлөшүп, силер кол коюп берип койгула. Эртеңки күнү кайрылып ушул депутаттар силер сатып ийгенсиңер, силер акчасын алгансыңар, силер жегенсиңер деген сөз болуп атат. Мына ушул күнгө чейин биздин айыл экиге бөлүнүп атат. Силер алгансыңар, силер жегенсиңер, силер бияка турла, силер бияка турла. Бу акчалар каяка кетти деп. Бу талай мынакей жаңы келди, мейли эчтеке дебейбиз. Талай жаңгилер менен, ошо сиз айткандай эле детсаттардын арызын алып келгенбиз. Арызында бир ашып кетсе 4 детсаттыкы 100 миңдик акча болчу, ошону талайдын колуна бергенбиз. Талай. Мореки Кытайлар иштеп аттыр, эми колунан келсе жардам берип койчу, макулбу талай деп. Талай чынбы мынакей. Шкафына салды, ошол шкафта дагы эле турат болуш керек, мынакей детсаттын баары буякта заведующийлары. Алдыңар ошол жардамды бирөөңөр. Только бюджет деле ойлоп атат. Жанатан бери уктук, отчетун уксак, защищенный статья, булар өзлөрүнүн айлыктары болуп атат. Андан башка акча жок экен. Талай келгенден бери мынакей 8 айылдан бир кишиге жардам берген жок да, мисалычы. Жанатан бери сурады, кайсы кишилерге жардам берди десе, мен айта албайм аларды деп атат. Андан тышкары жогоруда сүйлөгөн жаран буга чейин мындай иштер коркутуулар менен болуп келгендигин жана мындан кийин дагы ошондой коркутуулар болушу мүмкүн экендигин белгиледи. Ана мынакей урматтуу депутаттар, жаңы шайланып келген депутаттар, ар бириңер менен индивидуально сүйлөшөт, азыртан айтып коеюн. Ар бириңер менен биринчи баштаганда аял кишилерден баштайт. Аял кишилерди көндүрөт, андан кийин эркектерге өтөт. Анан ким жеген ким эметкен? Эң туура депутаттар саткан болот ошонун баары. Бул башыбыздан өткөн, мен 12 жылдан бери депутат болдум, иштедим. Могу айыл өкмөттүн муниципальный совети баары чыгып ошол далпыраңды көрүп койгон жок. Мынакей көзтөрүн эле айтабыз, баарыбыз билебиз. Кандай талкаланган сиз көрүп элексиз, урматтуу аким. Кандай талкаланган экен? Жайыты дагы өлдү. Бизди ичип аткан суулардан бери ууланып деле калды мынакей. Моякта мен болгондон айтып атам. Бул башынан өткөн. Собрание бүткөндөн кийин ушундай собрание болгондо начальник роводы биздин кемиттин эсемгиси мени сыртка чыгарып туруп айткан: "Эй, сага сен эмне болуп атасың? Сага тууганың 2 күн келет, ояктан 6 киши келет, андан кийин эч ким келбейт" деп. Коркутуу, үркүтүштүү менен болгон мунун баарында. И дагы эле ошондой болот да. Агай, эгерде Далпыран боюнча маселе көтөрүлсө, мен любой маалымат сиздердин алдыңыздарга келем. Мына моякта элдин баары катышкан баары эле. Элдин баары бар. Биз такабарбыз. Моякта эл собранияга ошол үчүн эле келди. Ушул көйгөйдү кетет. Биз талайдан айтып жок. Мурунку кырчына келтирип, подсек многолетних трав деп кылып турабыз деген. Мынакей Таштанбайке айткан, мына программа менен подсек многолетних трав кылабыз. Бузулган жайыттын баарын оңдойбуз деген. Анын бири да болгон жок. Оңдогондун ордуна мына биздики бузулуп эле атат.
Ал жердин ордуна келбегенине канча жыл болду? Ал жердин ордуна келбегенине канча жыл болду? Ордуна келбегенде көп жылдан бери эле бузулуп келатат. Биринен бири калтырып эле. Мен өзүм Россияда ушул именно ушул эмеде иштеп келдим, урматтуу аким. Эми коотсаң, моякта мен менен иштеген балдар да бар. Именно ушу разработкада иштеп келдим. Мен өзүм водитель болуп иштедим. Мурун биякта жайыт комитет болуп 8 жыл иштегем. Ошонун баары ошол жакта бизге саак өтүп атты. Могу бузулган жердин баары акча менен эле бүтүп калат. Билбей да калат. Россиядан иштеп келдим. Жакта иштеген балдар бар, мындай. Ошол жакта мынакей карагайлар өспөй калды. Жерге эчтеке чыкпай калды мынакей. Ошол жакта былтыртан бери иштеп атам, мынакей иштеген балдар да бар, дагы эле иштеп атат. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, метро Войковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Ел макулдугу барбы жок ошонуга көңүл буруп койсоңуздар берсиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Бул далпыран маселеси эң көйгөйлүү маселе. Себеп дегенде биз кыргыз мамлекети, өзүбүз аграрный мамлекетпиз. Анан кийин биздин өндүрүлгөн продукция бияктан радиационный болсо биздикини эч ким албайт. Жана сиздер айтып аткан кооператив, анан бириктириш керек, көбөйтүш керек, продукцияны, продовольственный коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек деген сөздүн баары жөн эле четке чыгып калат да. Азыр мынакей 90% өзү арбайын, өзү согуп, ошо жер менен иштеп, анан бир тармагы туризмди өнүктүрүп атат. Бияк ачылса, туризм деген бизнесте жөн эле унутулуп калат. Мына ошого келебиз. Мынакей анан кийин бюджет деп атабыз. Талабеке, бюджет деп атабыз. Ошол жанагы фирма келип бизден 394 гектар жер сурап атат. Чалгындоо иштерине бергиле депчи. Эмне үчүн 50 гектарга түзүп атасыңар? Эмне үчүн 50 гектарга түзүп атасыңар? Силерге бюджет акча керек да. Мынакей жайытка мисалы үчүн 1 гектарына 5 миң сомго, 5 миң сом, мына 50 гектарга болгон 250 миң сом түштү. Ар жакта эсептегилечи, 394 гектар сураган кишилерге силер деген 50 гектар берип атасыңар. Кандай бюджет акча түшүргөнүңөр? Бул экинчи маселе. Башында келгенде 394 гектар деп келген геологтарчы төлөп жүргөндө 17-жылы 20 гектарга төлөп атты, акыркы күндөрү 50 гектарга төлөп атты. Эми баарын разведка кылып алып, башында сураганда 394 гектар болчу, башында. Анан алар кууланып, бизге азыраак акча төлөйлүк деп 20 гектар, 50 гектардан төлөп атты болгону. Эми разработкага келгенде 394-тү кайра эле бизге берди. Карта схемасы алып бизге берилген эмес. 19-жылы Тимур деген бала келген. Ошондо ушундай эл чогулган. 390 ушундай киши чогулган. Ошондо Тимур деген бала кыргыз бала болчу. Иштеп койгонбуз. Буренияга бербей койгонбуз. Ошондо ошол бала алдынан айткан. Ай, мына мен кыргыздын жигитимин. Мага кыргызга бербей жатсаңар, эртеңки күнү Кытайларга чуркап барып, Кудай деп бересиңер деп айткан. Ошонун баары келет ат. Энелердин атынан сүйлөп койгонго уруксат бериңиз. Саламатсыздарбы, алтындарым, чоң кемин тургундары, келген меймандар, баарыңыздарга биринчиден кааларым ден соолук. Ден соолук деген бул эң биринчи нерсе экен негизи. Ден соолук каяктан болот? Жашаган жерибиз аба таза болсо, ичкен суубуз таза болсо, өстүргөн өсүмдүктөрдүн баары экологиялык таза топурактан чыкса, анан барып анан кийин ден соолук болот. Биз эмнени кыйратып атабыз? Биз өзүбүздү ден соолугубузду өзүбүз кыйратып атабыз. Садагалар, чоң кеминде жашаган ар бир адам бактылуу адам деп эсептейм. Эң бактылуу адамдар, келген келиндер, силер да бактылуусуңар, ушул жерге келип жашап калганы. Мындай сыймыктуу, мындай көркөм, мындай алтындай жер эч жерде жок. Себеби дүйнөнүн баарын кыдырып келген адамдар мына мага келип айтышат.
Bu Çongemen Kırgızdın değişinin törü деп esептесем болады. Qoşulasыздарбы? Değiştin törü bu Kırgızdın Çongemeni. Emin ушундай жерге бүт келет bizde чындап келгенде бүт келет сонун баары алтын менен күмүш платина вольфрам жана башкалар менен катталганы бул 100% чындык. Бирок диндеги несин алып койду ушул жерде экология маселесин анан кийин могу географтар экологдор билет биздин жашаган жерибиздин шарты кандай. Эмне үчүн алтын чөйчөк деп коет? Себеби биз чөйчөктөр болгон жерде жашайбыз. Чөйчөктүн бир жак капталын басып алгыр эмне болот? Жер астын үстүн болот. 1911-жылы 11 бал ушул жерде жер түзүп болгон. Эгерде бир эле жагынан биз каршы эмеспиз, бирок бир эле жагынан оң корлуп бүт каза турган болсо, биздин чоңгемиз астын үстүн болот да эч бир адам калбайт. 11-жылы айтылып кеткен, айтылып кеткен бир абышка бештей бала калган сыяктуу, биякта каларбыз дагы, калбасыбыз да белгисиз. Дал ушул рельефте жашаган жерибиздин шарттын эске алыңыздар, багыңыздар. Эрте эсибизди жыялы. Эч кандай бияктан ташып кетип болбосун. Биз жердин тең салмактуулугу бузулат. Эртеңке калбай эле 10 жыл эмес 5 жылга жетпей астын үстүн болуп чөлгө айланат, көлгө айланат, адамзат калбайт. Ошону эске алып койгула. Далпыран казылчы болсо, далпырандын чаңы алтын бар жерде уран бар, жана башкалардын баары бар. Ал көтөрүлүп чыгып чөптүн баарын атырап этет, суулардын баары бизге келип, талаалардын баарын сугарып атабыз. Анын баарын чөптүн мал жейт. Малдын этин сатабыз, жейбиз, анан кийин адамдар онкология азыр Кыргызстан дүйнөсүндө 200 мамлекет болсо азыр статистика боюнча Кыргызстан 6-орунда турат экен онкология боюнча. А Чоңгемин жана эже туура эле айтып атат. Эгер могул далпараң ачылса, карьер жакын болсо, Чоңгемин өрөөн чөйчөк жер болгондон кийин шамал көп болбойт. Ушул жерде осаждение болот, бүт баары тең. Билинбей туруп анан кийин не только Чоңгеминдин продуктунун баарын ылдый жактагылар жеп атат. Ошентип баары отравление болот. Муну ачканга тыюу салыш керек. Ал эми элдин көпчүлүгү алтын кенин казуу маселеси боюнча келгендиктен Кемин райондук администрациясынын башчысы Кутбиддин Абдрахмановичке элдин каалоосу менен чалгындоо иштери учурунда казылган жерлерге барып, жергиликтүү тургундар менен биргеликте көрүп келүүнү сунуш бердик. Катышуучулар, урматтуу Кемин район администрациясынын башчысы, Чоңгемин айыл өкмөтү. Биз Сокол медиа сайтынан атым Кылычбек, ушул Чоңгемин айылынын элдеринин кайрылуусу боюнча келгенбиз. Анан бул жерде биздин чакыруу болсо ушул алтын кен боюнча болду. Жанатан бери жыйынга катыштык, бир көп маалыматтарды алдык. Бирок бул жерде бизде бир эле суроо, негизи Чоңгемин эли алтын кен ачылышына макулбу? Каршы. Каршы. Аким мырза айтып калдыңыз өзүңүз. Чоңгемин өрөөнү туризм өрөөнүнө айланып калды депчи. Андан тышкары ушул алтын кен боюнча маселе көтөрүлсө мен ар дайым даярмын деп калдыңыз. Анан ушул жерде менде бир сунуш бар болчу. Айылдык кеңештин төрагасына, Аким мырзага жана айыл өкмөткө. Эгер эл азыр кааласа, ошол алтын кенди барып, Эрнис мырза көрсөткөн жерлерди көрүп бере аласыздарбы? Бизде видеолор бар, ушул жерде жайык жерлер талкаланып атканы боюнча жана касылып канча жылдан бери оңдолбой тургандыгы боюнча жана ошондой эле ушул өрөөндөн агып түшкөн суу бул жактагы дарыяга кошулуп, андан нары Шүр дарыясына да кошулат деген сөздөр бар. Ошонун баарын эл менен чоң көргөнгө даярсызбы? Урматтуу, сиз ким, атыңыз ким? Кылыч Бөдөшов, Сокол медиа сайты. Кайсы? Сокол медиа. Так, медиа сайттын өкүлү, так, Кылыч мырза. Так, бул жерде мындай провокационный эме кылганга бүгүн мисалы ал кенди иштеткен мекемеден берге келген жок, биринчиден. Анан мындай макулсуздар эмес деп бул күн тартибинде мен мисалы бекиткенде бул жок эле. Берден көтөрүшүп турар түрдүү маселелерди айтышып атат. Эгерде тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан келип,
Анан ошол компаниянын өкүлдөрү келсе, мен элдин алдыга любой маалда келишке даярмын деп айттым. Мен ошол кишилер менен барам, ошол жерге кандай маселе болсо дагы сиз өзүңүздүн тиешелүү маселеңизди бу жерден мисалы сурап туруп, өзүңүз репортажыңызды бере бериңиз. Мисалы биз мамлекеттик органдын бир өкүлүмүн да мен бул жердечи. Ошондуктан мага эч кандай мисалы бир тапшырма дагы боло элек, мисалы мына иштетесиңер же иштетпейсиңер депчи. Биз мына карап чыккандан кийин бүт мисалы мамлекеттик органдар лицензия берген орган келет. Ошолор менен бүт бардыгы келишип, лицензия алган орган келет. Ошолорду мына барабыз. Анан жок, бул мындай уксаңыздар, биздин компетенцияга кирген мен райондун территориясындагы гана маселелерге жооп берем. Мен Камчы Кыдыршай иштер ККМнын төрагасы эмесмин. Бул бүт бардыгын иликтеп, мамлекетте ким лицензия бергенini, бербегенini иликтей турган орган эмесмин мен. Биздин тиешелүү бул киши дагы райондун территориясындагы эле берет. Бул биздин жогорку органдардан берилгенди бул киши иликтебейт. Уруксатпы? Уруксатпы? Урматтуу бүгүнкү жыйын. Урматтуу аксакалдар, урсаңыздар, азыр бөйрөктөн шыйнак чыгарбайлы. Эч ким мисалы жок эле тайдым мен эртең лицензия алган болсо казый тургандар келет. Ошондо мен да келем. Анда уже кеч болуп атты лицензия алууга. Туурабы? Урматтуу бүгүнкү хорошо таанышуулары. Аким байке, сиз мен айта турган сөзүм бар. Сиз айтып атасызбы о жерден? Эрис байкелер биздин элдер айтып атсачы. Пока эчтеке башталып электе эле ызылдай бересиңер депчи. Азыр тетиерди чалгындоого алганда уруксатын кылган иштерин барып көрүп берсеңиздер жакшы болот эле да. Ал жерде де аны көрөбүз. Мен эчтеке деп жаткан деген жокмун да мындай. Эми биздин тобуз жоголуп кеткенден кийин анан кийин ызылдап чыгабызбы? Азыр мисалы үчүн чалгындоого алганда туура түшүнүңүздөр, урматтуу аксакалдар, жигиттер. Мен мына сиздердин сүйлөп аткан сөзүңүздөр боюнча бүгүн күн тартибиндеги маселе мен үчүнчү. Анан эгерде ошол лицензия алган кишилер келип иштетебиз десе, мен сиздердин алдыңыздарга кайра келем. Ал жөн эле мындай бири-бирибиз менен урушуп жүрбөйлү, туура түшүнгүлө мен дагы. Саламатсыздарбы? Жанагы документке серисей. Эрнис, жана документте кимдин колу бар экен? Ошо айтпайсың, болуп каласың, кимдин колу бар экен? Жок, жанагы документ бердиң го Эрнис, ошондо кимдин колу бар экен? Айтпайсың, ачык эле, моунун колу бар экен дебейсиң. Айтта, могу бар деп эле кой, болдусу. Андай болбой калат да. Талкын чогуу эле кылбайсыздар, аким. Талкын чогуу эле кылат. Эрнис айтта, кимдин фамилиясы бар экен, ким койду, кайсысы? Элге ачыклык бербейсиздер, Эрнис омо. Ошондо айыл өкмөт ким экен, жайыт ким экен, аким ким экен ачык айтпайсыңар элге омо. Бизди чыгарып туруп анан өзүңүздөр. Жок, эмнеге сиз да укпайсыз, сиз да укпайсызбы? Аким сиз да угуш керек да бул сөздү. Жок, мен мага берет аны, мен любой малда болом. Я булар эмнесин окуп айтат, Жок, силер эмне эл чыгырдыңар айтсаңар, эмнеге окуп койсуңар ачык. Алмазбай экен. Мындай экен да, лицензия мындай. Биринчи чалгындоо иштерине берет. Аяка элдин макулдугу жок эле чалгындоо иштерин кыла берет экен, мен сураштырсам. Андан кийин казын иштерине келет. Казын деп коткон казуу иштери. Бул разработка. Уже алтынды чыгарыш керек. Ошол маселеге келгенде элдик талкууга коюлат деп атат да. Мыйзам боюнча ушундай экен да. Элдик талкуу. Мамлекеттердин эмесине депутаттарга жергиликтүү кеңештердин депутаттарын алып келет экен. Элдик талкууга болот экен, анан кийин баштайт экен. Эми биякта лицензияны деген Минприрода бар экен. Минприрода деген бул Кытайлар менен договор түзүп келишим кылып алып лицензиясын бере берет экен. Ошол маселе болуп атат да биякта. Эми Эрис байкенин коюп аткан маселеси мындай болуп атат. Эмне үчүн казуу иштерине лицензияны элдин макулдугу менен деп алып жүрүшөт бул лицензияны. Кытайлардын өкүлдөрүн чакырганбыз, мына мен да айткам, келгиле деп, келген жок, башка күнү келели деп атышат.
Ошол маселе. Анан кийин келгенде чогулуп туруп анан ошондо да чечишебиз да. Түшүнбөйдөн Жыйын катышуучулары аксакалдар кеңешине сөз берели. Анан түшүнбөйдөн калдым. Эми тиштан угуп турбайсыздарбы? Аттуу айылдаштар, жердештер. Чизбек мырза, сиздер отур дедиңер, турду. Чизбек мырза кандай? Жыйын бүткөн соң жергиликтүү тургундар менен биргеликте калкты кайыга салып жаткан жерлерди кыдырып көрдүк. Кемел уулу Кенжебектин айтымында алтын казуу иштери жүрө турган Коктудан бүтүндөй Шабдан айылы иче турган булактын суусу агып түшөт. Ал эле эмес, ал суу андан ары Чоң Кемин суусуна, Чоң Кемин суусу болсо баарыбыз билген кадимки Чүй дарыясына агып барып куят. Ал эми Чүй дарыясынын бир бөлүгү коңшу Казакстанга агып кирген дагы жайы бар экенин дагы белгилейт. Биздин аты жөнүбүз Кемел уулу Кенжебек. Ушул жерде турабыз, ушул дылдыйраак, ушул Коктуда. Ушул жердин тургунубуз. Мынакей ошо бизде ошо 2024-жылы жайы менен мына жерде ушул Коктудан чыккан булактын суулары агат. Ушул жерде жайы менен суу капкара болуп кирдеп агып атты, жалаң шлам агып атты ошол жерденчи. Мына жерде көрүп турасыздар. Мына жерди бурит эткен. Ушунун шламдарын баары тең ушуга кошулуп атты, аккан сууга. Бул аккан суу барат дагы биздин айылдын сугат суусуна кошулат. Ал сугат суудан мал суу ичет. Элдердин поляларын бүт сугарылат ошол жерден. Ушул жерден чыккан, ушул полядан чыккан жер жемиш, картошка, буудай, арпанын баары тең ушу Кыргызстан боюнча элдин баарына таратылып сатылат. Ушунун баары элдин баары, Кыргызстандын баары ууланып атат ушул жерден, ушул шламдан. Ушуну текшерген эч ким жок. Жайы менен эле какшап атабыз, эч ким келбей койду. Өйдө жактан эч ким үнүбүз жетпей койду. Мына ушул жердин баары тең мына көрүп атасыздар. Бүт кандай жер, кандай болгон эмелерибиз бар эле, зыңыраган жайыттарыбыз бар эле. Бүт баарын талкалап бүтүрүштү. Бул тетиги Союз маалынан бери канча жылдан бери разведка кылып, жол салып, ушу эмелерди талкалаган болсо, алардын баары тең андан 2 эсе болуп кетти 2 жылдын ичинде. Казылып, тешилип, жолдун баары момундай неме болгонуна. Ошондо кен казабыз дегендер, Кен казабыз дегендер ушундай бизге ушундай неме кылып атышат да. Ущерб кылып атышат. Сууларыбыздын баары булганып атат, ичкен суубуздун баары. Мына ушул жерде, ушул жер менен өтөт биздин ичкен суубуз. Азыр могу Шабдан айылынын ичкен суусу ушул жерде. Оюлуп турган жерде эле топурак бар болчу да мурда. Ушул жер бар кадимкидей эле момундай бет болчу. Момундай эле бет болчу. Муну көтөрүп кеткен жок, Муну көтөрүп кеткен жок. Ушунун баары ушул жерде ушу суу менен агып, шлам менен кетти, жана тешилген шлам, тешкенде шлам чыгат эмеспи? Клей кошулат аяка, билесиңер да. Бурит эткенде. Ушунун баары тең ушу питьевой сууга кошулду. Питьевой суудан бул жерге түшөт да турабы? Жердин астында жылалар бар, булактар. Булактын ушу жылалары менен биз бир айыл суу ичебиз. Ошол менен канча киши ууланып атат, канча бала ууланып атат. Онкологический оорулардын баары пайда болуп атат ошону. Бизди көргөн, бизди уккан киши жок болуп атат бияктачы. Ошол боюнча кайрылып атабыз да, ошо элгечи. Могу жерди бул суунун нугу кайсыл жакка чейин барат? Бул суунун нугу кошулуп, бул пойланы аралап барып, тиги жанагы биздин могу Чоң Кемин суусуна кошулат. Чоң Кеминдин суусу барып Чүй дарыясына куят. Чүй дарыясы кетет да анан. Чүй дарыясы кетет, бул тет Кыргызстандын баарын аралап алып. БЧК болуп кетет, биягы бар ушул жердин баарын билесиздер да, каяка чейин барат. Бул жерде кен казуунун таасири Чоң Кеминге эле эмес, коңшу райондорго, даже мамлекетке тийиши. Бул даже биздин могу кошуна мамлекет Казакстандан бери зыяндуулугу бар. Суу менен барат. Суу менен барат. Ушул суу менен барат. Ушул суу барып кошулат. Биздин ошо Чоң Кемин дарыясына, суусуна. Бул Чоң Кемин суусу барып Чүй дарыясына кошулат. Муну Чүй дарыясы ким гана колдонбойт, Чүй дарыясы менен турабы? Биздин эми баягы кайрылып аткан айтар сөзүбүз ушул жерди кенди аштырбай, ушул жерде разведка кылдыртпай, бизди баягы ушу таза ойдон эле калтыруу эмебиз боюнча кайрылып аттык элек да, сунушубуз боюнчачы. Анын үстүнө биякта баягы туризм деген бар, билесиздер. Туризм бар, канча туристтер келет. Негизи бияк туризм менен эле өнүгөт турган жерибиз да негизичи. Биз ушунун баары казылса, туризм баары тең жок болот. Туристический немелердин баары жабылат. Канча фирмалар бар. Ошо биздин суранаарыбыз өйдө жактагылардан
бийлик башчыларынан суранабыз, ушул жерди ачпай эле жаап бизге биздин коопсуздугубуз үчүн жалпы эле чоң кемидики эмес, жалпы эле Кыргызстандын ушул эле кошуна Казакстандын элине зыяны тийбесин деген эле биз немебиз бар да. Сунушубуз бар да, ушундай эмебиз бар. Суранып кетет элек да өйдө жактагылардан. Жанагы мисал үчүн бүгүн жыйын болду да. Ылдый жактан акимдер келди. Бияктан жанагы эме маселелер көтөрүлөт да, майда чүйдө жана мектеп маселеси, садик маселеси. Эми ушул ачылса, ал маселенин баары тең маселе болбой калат да, майда эле болуп калат да буларчы. Бул чоң масштабтуу зыян келтире турган, Кыргызстандын баарына зыян келтире турган нерсе да булчу. Анан ушул жерде чоң кеминде канча миң киши жашайбыз, ошончо кишинин ден соолугуна залакасын келтире турган бул неме да. Бул туура эмес неме болуп атат да бизгечи. Ачылышы, ушунтип казылып атканы, канча бизден ушул жерде канча деген малыбыз жайылат, канча деген жаныбарлар бар. Ушунча жаныбардын баары тең каяка барат. Ушунча элдер ушул жерден суу ичет, ушул жерден малын жайып оокат кылат. Ушул суу менен пойлаларын сугарып атат. Ушунун баары тең залакасы тийип атат. Баардыгыбызга. Ошол боюнча ушул жерден дыккат карап, текшерип, ушул жерди иштетпөөгө суранып кетет элек да биз. Чоң өтүнүчүбүз бар да ушундай. Өйдө жактагы мамлекеттерден. Өзүн Шабдан айылын тургунум деп тааныштырган Эрнест Юнушалиев айыл элинин үйүнүн ичине түтүктөр менен агып кирип жаткан суунун башын жана казылып бирок калыбына келтирилбеген бир нече жерди көрсөттү. Анын айтымында Кемин Ресурс Групп жоопкерчилиги чектелген коому алтын казып алуу иштерин баштаса, жергиликтүү тургундарга сөзсүз зыяны тиет. Эрнест мырза, жанагы видеодо айтып аткан жерлерди көрүп атсыңыз? Видеода көрсөтүлгөн нерсенин баары боултон үстүндө. Бул жер болсо мына Шабдан айылынын тургундары 470 түтүн ушул жерден суу ичет булактан. Мына тетиги жерге быйыл буровой техникаларын коюп алышып, мына шламдар агып, жана видеодо агып турган шламдардын баары ушул жерде мына көрсөтүлүп турган. Бул жерден ушул менен түшүп чыгып, мына ушуга чейин агып турду. Мына могу булакка куюп атты да. Азыр деле мына ошол жерде сиңип калды да, жана шламдын баары. Ошонун баары азыр эл ичип атат да ушуну. Бул жанагы үйлөргө крандарга агып барган суу. Ооба, питьевой суу. Ушул суудан ичет, Бул тиги булактан да. Булакка деле кошулат, Ошо булакка кошулуп турат, тиги түптүз ошого агып келет да, тиги каскан буровой немеси түптүз ошого агып келет. Шламы. Бул жерден көрсөк болобу? Көрүп келели. Ар жагда бек турбай. Ушул труба менен мына могу булактан келет да. Олардын баары ачык турат, тегенде ачык булак. Шламдын суусу мына казып немеде кылган немеси мына түп-түз ушуга келет да. Ушунун баарына кыянат кылып эле көз жумуп келчет. Азыр мына карлар менен деле эрип келет, ушуга агып турат да азыр. Ичкен суу каралат экен да. Жанагы бурениянын тешкен немесине ал деген тешиктеги суу эки жакка кетпеш үчүн жана химикат кошушат экен, резинка сыяктуу болуп немени жаап калат экен да. Эми ошол неменин баары мына эл ичип атат ошо. Ал химикаттын баарын. Мал ичсе да бирден эл ичкен сууга кошулат. Чоң Кемин айыл аймагынын Шабдан айылынын тургуну Эрнест мырза менен жанагы суу түтүктөрдүн көргөндөн бери көзсө дагы бир 300 метрдей басты окшойт, 300 метрдей келдик. Бул жер тууралуу айтып берип койсоңуз. Бул жерде мына 2 жылдын ичинде ушул жердин баарын касып салышты мына. Бул жер жөнөтө болчу. Бул жерге лагерин коюшту жана. Биякта мына сарай, тургун турат. Монун баарын касып салышты. Бул жерде эле үй көрүнөт атабы? Питьевой суу мына ушул жерден тигине үстүнкү булагы тигил. Биринчи булак. Питьевой суунун биринчи булагы бул жер. Ушундан биринчи булак келет. Анын үстүнөн мына биянан да касышты да дагы. Тиякта экинчи булагынан да жанагы касышты да. Ушунун баарын жылда рекультация кылып мына малдар учуп атат могу жерденчи. Рекультация кылып жаап кетиш керек эле. Тиги жерде жанагы
Кытайлардын немеси жалдаган немесинде компанияга, буровой компаниясында жаап кетет деп неме болуп турат. Бирок жабылбай эле тилекке каршы мына. Баштапкы калыбына келген эмес. Келген эмес, ошо боюнча жатат. Могу жерден көчкү жүрүп мына суу жеп, өзүлөрүн басып кала баштаган. Тет жерден көчкү жүргөн да. Ошо казып аткан малдабы? Казып аткан малда көчкү жүрүп. Бул жерде моунун үстүндө лагерь болгон. 1-2 машинесин, палаткасын басып калып неме кылган да. Ушул жол бар белем мурда? Бул жолдор жок болчу. Мунун баарын мына 2 жылдын ичинде талкалап муну. Бул азыр ошо алтынды чалгындоо иштери үчүн эле казылган жол экен да. Ага чейин сарайлардын жол болгон эмес. Жок. Бул жер аттын эле немелер болчу, кыялар болчу да, жөн эле. Малдын жана аттын кыялары. Азыр мындан башка да казылган кайсы жерлер бар? Мунун үстүндө дагы казылган жерлер бар. Мунун үстүндө дагы. Анан бул жакта да окуңуз беле? Анан мунун үстүндө арпа тектер деп коет, жайыт, түп-түз жайыт жер да, ошонун үстүнүн баарын талкалады. 12 жыл депутат болуп иштедим деген Жарандын билдирүүсүнөн кийин чындап жергиликтүү кеңештин депутаттарына кысым болобу деген суроолор жаралды. Бул тууралуу Атай Чоң Кемин айылдык кеңешинин депутатынан сураганыбызда айыл өкмөт тарабынан колдоп берүү боюнча сунуш түшкөнүн, бирок жергиликтүү кеңеш элдик жыйын кылып, эл өзү чечим кылсын деген билдирүүсүн айткан. Мен Качканов Жанек Жумабекович, жергиликтүү кеңештин Кызыл Байрак 4 айылынын депутаты болом. Бул жерде компания боюнча ар кандай документтер айыл өкмөткө келип атабы? Депутаттардын карамагына өтүп атабы? Депутаттардын карамагына эч кандай бизди документация менен тааныштырган жок. Бизге бир гана сунуш түштү, ушул эменин отводуна макулбуз деп кол коюп берип коела деп. Колдоп бергиле деп. Ошондо депутаттардын азыр талап болуп атабы? Бул жерде алтын кенди ачканга макулдуңарды бергиле деген. Ал жерден бизге ошол эмеге отводдун чыгарылышына силер элдин атынан шайлангансыңар, силер укугуңар бар, ошону колдоп бергенге деп бизге ошондой сунуш түштү. Биз айыл өкмөткө кайрылдык. Биз элдин атынан келгенбиз, бизге элдик жыйын өткөзүп бергиле, элдин үнү менен анан биз ошондо макулдугубузду беребиз. Эл кандай десе ошондой. А эл ушул Далпыраң коктусунун ичине казуу жүрүшүнө каршы. Силерге кимдер тараптан түшүп атат мындай сунуш? Бизге деген айыл өкмөт тарабынан сунуш түштү. Кенди ачканга макулдук бергиле деген, э? Депутаттардын канчасы макул, канчасы каршы болуп атат бүгүнкү күндө? Депутаттардын көпчүлүгү каршы бул жерге. 2 жылдан бери ушул жердин баарын казып атат мынакей. Изилдөө иштери депчи. Негизи биз Кытайлар менен, мен өзүм мурунку депутатмын. Кытайлар менен сүйлөшүлгөндөн баштан бери катышкам. Кытайлардын сөзү боюнча биз подрядный организацияларды жалдайбыз. Өз убагында жыл сайын рекультивация кылып турабыз деген. 2 жылдан бери бир дагы жери рекультивация кылынган жок. Хотя алардын договорунда бар экен ошондой жумуш бүтөрү менен рекультивация кылып кетебиз деп. Бул жылдан жылга ушинтип казылып атып эле биздин тоого калбай болду. Мояк жайыт жери болчу. Өзүм 9 жыл иштедим жайыт комитетинде. Моулар вообще жок болчу, могу иис, могу казылгандын баары. Азыр ичин көрсөңөр ичи дагы страшный. Ар жак башында атыбалы дагы бар. Атыбал кечмеликтен кийин да. Ушинтип эле биздин жерлерибиз баарын талкалаппы, жайытыбыздын баары бүттү. Мына моякта малчылар бар. Тегерек четтин баары малчылар. Малчылар мындай айтканда, жана түшүмдү өтпөй, түшүмдү эле албай калды, алардын эле козулары салып атат. Могу ямаларга түшүп атат, кирип кетип атат. Алардын баарына ким жооп берет эми? Ошого да көңүл буруп берсеңер мынакей. Негизи георазведка кылып аткандан могу ямага түшкөн, тияк-бияка болгон баарына тең ошолор жооп бериш керек, туурабы? Тешик-бешиктердин баарына. Моуну биринчи первоначальный видке алып келебиз деп обещать этип кетишкен. Обещать эткен бири кылына элек мынакей. Казылып турат. Канча бурение, канча точка. Мына айыл өкмөттөрдө деле курста деле эмес, келген да жок, чынын айтканда. Айыл өкмөттүн представители бирөөсү да келген жок, туурабы балдар мынакей? Мынакей. Хотя бы ушул жакта мынакей жайыт комитети, муниципальный совет курулуп атат, ошолордун баары бюджеттин ушулардын эсебинен толтурбайт беле хотя бы. Бизге болбосо дагы ошолорго толтуруп айылга жумшабайт беле ушунун баары. Ушунун баарынан бизге айылга биринчи келген жылы болгону бир 1 миллионго жакын жардам берди, андан башка эч жардам көргөн жокпуз. Каяка кеткенин билбейбиз ал жардамдын баары. Алганыбыз бизге салып бергени бир көпөрө, анан 400 000 жаштар уюмуна жанагы ат оюндарына берилген.
Андан башка биз жардамды көргөн да жокпуз. Эмне болуп атканын, эмне кылып атканын айыл өкмөттөр да басып келген жок. Эч ким эчтеке менен иши жок. Жылдан жылга казылып эле бузулуп атат жерибиз. Жайыт калбай болду. Кача жардам кереги жок шакта. Жаап эле салсынчы, иштетпей эле койсун. Буяктагы эмне деген мал жайылчу эле мына. Мына азыр малда жайыла албайсың. Мал жайгандан да коркосуң. Мына пише тешиктерди тартсаңар көрөсүңөр. Ичинин баары пещера толуп турат, ичинде суу толуп атат. Анын ичинин баары радиационный суу. Могу суулардын баары агып келип, радиация шлак-плактын баары агып кошулуп, биз ичип аткан сууга кошулуп атат. Анан кийинки балдардын жашоосу кандай болот мен билбейм ошону. Ошого жооп бергилечи айыл өкмөттүн башчылары. Өкмөт башчыларына, президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып кетет элек да. Ушул жерди жаап берүүңүздөрдү суранат элек бизчи, көптөн көп суранат элек да. Ушул жерди жаап, ушунча элге, ушунча малга, ошо Кыргызстан элинин баарына тең зыяны тийип атат да мунунчу. Ушуну жаап берүүңүздөрдү көптөн көп суранат элек. Мынакей ушул жерде ушу мачта чыгып, мачтеге баткан кишилер эле келдик. Атак көп кишилердин баары бияка келе албай тиги айылда калып беришти. Айылда отурушат ушу күтүп бизди. Чоң Кемин айыл өкмөтүнүн жыйынына 400 киши катышты. Ушу катышууда эмебиз Кемин районунун акимине кайрылдык. Ушул жерге келип берүүңүздөрдү көрүп берип, ушул жердин акыбалын көргөнгө. Ал кишибиз чөтө бияка келбей койду, баш тартып. Ушу көптөн көп суранып кетет элек да. Көп кишиге зыян тийип атат. Ушул жерден бир айылдын 2000-3000 кишинин питьевой суусу, ушул жерде ичкен суусу ушул жерден барат. 500 гектар жер сугарт суусу ушул жерден барат. Ушул жерден башталат. Ушул жерден чыккан шламдын баары тең. Жана буровой аппараттан чыккан шламдын баары тең ушул суу аккан сууга кошулуп атат. Ичкен суубузга кошулуп атат. Ушунун баары тең адамдар ичип атат, балдарыбыз ичип атат. Оорулар көбөйүп атат. Адамга эмес, даже малга зыяны тийип атат. Ушул жерде турган, ушул жерде сарайда жашагандар даже күбө болуп бере алат. Койлору козу салып атат. Адамга, мисалы үчүн, адам эмес, даже малга зыяны тийип атат, малга. Бияктан чаң чыкса эле биздин айылга барып эле басып калат биякта чаңы. Мынакей быйыл кадимкидей урожайыбыз жылдагыдай болгон жок. Картошкабыз чыкпай калды. Картошканын баасын быйылкын көрүп атасыздар, кандай көтөрүлүп кетти картошка жок болгондо. Ушу бизде Чоң Кеминде картошка чыкпай калганын себебинен болуп атат да, ошонун баары теңчи. Ушул жыйында бүгүн ушул Далпыраң деген коктусу боюнча ушул жерде казылып аткан разработка, жанагы разведка боюнча суроолор болгондо элдин баары тең 100% каршы болушту ушул жерге казуусуна, разведка болуу жүрүүсүнө дальше. Бардыгы 100% бардыгы каршы болушту. Анан ошону туура чечип, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич сиздерге кайрылат элек да биз. Ушул жерде жаап берип, ушу элдин тынчын алып аткан ушу компанияларды жаап токтотуп берүүңүздөрдү суранат элек. Чоң Кемин айыл аймагындагы Далпыран кенин изилдөө иштери боюнча 2019-жылы 2 жолу, 2020 жылдын 20 январында 1 жолу райондук администрация жана айыл өкмөтү менен биргеликте элдик жыйын өткөрүлгөн. Жыйындын протоколу боюнча чогулган элдин 100% казуу эмес изилдөө иштерине дагы каршылык көрсөтүшкөн. Бүгүнкү күндө казып иштетүү боюнча лицензия Кемин Ресурс Групп жоопкерчилиги чектелген коомуна 2023 жылдын 27 февралында берилип кеткендигин уккан эл айран таң калып, эл каршы болсо кандай негизде берилди деген ойлорго кептелишүүдө. Ал эми Кемин Ресурс Групп жоопкерчилиги чектелген коомуна казып иштетүү үчүн жер казынасын пайдалануу укугун берген тарап Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги болгондуктан аталган министрликтен суроолорубузга жооп алуу максатында кайрылганбыз. Ал тарап алдын ала суроолорубузду сурап, андан соң расмий кат менен кайрылуубузду талап кылып, 14 күндүн ичинде жооп беребиз деп билдиришти. Айла канча? Чоң Кемин айыл аймагында жайгашкан 8 айыл, 10 миңдин тегерегинде жашаган эл жана коомчулукка назар салып турган көрүүчүлөр экология министринен бир адам чыгып жооп берет деп мыйзам көрсөткөн 14 жумушчу күндүн аралыгын күтөбүз. Андыктан бизден алыстабай аман туруңуздар.